урматтуу Мурат Садинович, бул жерде мыйзам долбоорунда бир дагы сунуш келип түшпөптүр да, бир дагы. Бизге берген маалыматтарда ушундай коомдук ууда дагы көз карандысыз эксперттер тарабынан дагы сунуштар келип түшпөптүр. Менин сиздерге бериле турган суроом да, мамлекеттик Токой фондусунун аймагында, жерлеринде жашаган жашоочулардын. Биз азыр Токой кодексин карап атабыз да. Токой кодексин карап атабыз. Бирок ошол Токой фондунун жерлеринде чөп чабуу жана мал жайуу жайыттары бар да. 51-чи беренеде акы төлөө каралган да. Ал эми 50-чү беренеде акы алынбайт деген бир канча эмелер каралган. Менин сиздерге суроом да, ушул чөп чабууну жана мал жайыттан акы албай койсок, биз канча жоготууга учурайбыз? Канча бюджетке акча каражат түшпөй калат? 20 миллиондой. 20 миллиондой. Бардык ошол чөп жайыттагы дагы мал жайыттар. Мен сунушумда ошо акы албай койсок кандай болот? Биз Токой кодексин карап атабыз. Биз Токойду өнүктүрүп, өстүрүп, Токойду караганы. Ал эми 50-чү береде баягы Токойду уруксат берилген жерлерге акы төлөбөй атабыз. Кыйылып, ал жерди тазалаган боюнчачы. Жардам болот эле да. Эми үчүн дегенде Токой фондусунун тегерегинде жашаган биздин жарандарыбыздын үлүштүк жери жок. Үлүштүк жери жок. Токой фондусунда көп баягы мал, кой, жылкы көп деле кармай албайт алар. Кандай болот ушу акын албай кое турган болсок? Бул жардам болот эле да, 20 миллион сом жалпы Кыргызстанда жашоочуларыбызга. Бул жерде жанагы кодекс о неналоговых доходах дегенде бул төлөмдүн баары төлөнөт деп киргенде ошондуктан азыр төлөнүп атат. Мен сунуш кылат элем да, ушул биздин Токой фондусунун тегерегинде жашаган биздин жашоочуларыбызга жардам иретинде ушул акы төлөөнү албай койсок деген сунуш кылат элем да, ушул статьягачы 50-чи беренеге ушу чөп чабуу менен мал жайыты сунуш кылат элем. Албай коюу же? Албай коюу. Биз бошотсок ошолорду. Жок, бу жерде ошондой эле белгиленип атат да, мурунку берене менен, мурунку кодекс менен эле биргеликте бул республикасынын Токойду пайдалануу, Токой таксылары жана Токойду пайдалануу үчүн акы төлөө менен жүргүзүлөт, бул Токойду пайдалануу. Ал эми жарандардын эс алуусу, ошондой эле жеке муктаждыктар үчүн жапай өскөн мөмө жемиштер. Сиз 50-чи берени окуп атасыз, 51-де окусаңыз, 51-де алынат да. Мамлекеттик Токой фондусунун жерлеринде чөп чабуу жана мал жайуу эрежелери Кыргыз Республикасынын Токой чарбачылыгын башкаруучу республикалык мамлекеттик орган тарабынан бекитилет деп атат да. Бул алынат деген сөз да. Турайм, бул мурунку калып калган, бул эгерде сунушту кабыл алабыз, мунун үстүндө иштейли. Ушул сунушту берет элем да. Андан кийинки суроом бул 45-чи берене боюнча да мамлекеттик Токой фондусунун участогунун убактылуу ижаралоонун мөөнөтү 50 жылга чейин чек коюлат деп атат да. Азыр 50 жылга алып алып, эч нерсе кылбаган, такыр бир аракет кылбаган ижарачыларыбыз бар да. Туурабы, Алмаз Мустафаевич? Биз ошону биринчи алдын ала бир 10 жылга же 5 жылга берсек, эгерде ошол ижарачы багытына ылайык иш аракетин кылса, аны 50 жылга чейин узартып берүүнү карасак. Болобу ошондой кылсак? Болот, анткени бүгүнкү күндө жанагы ошол Токой фондунда жерлерди бөлүштүрүү боюнча 192-чи өкмөттүн токтому бар. Ошол жерде биринчи 5 жылга берилет. Андан кийин ошол келишимдин шарттарын аткарылса 20 жылга узартылат, андан кийин 49 жылга узартылат. Бирок бул жерде ижара 50 жылга чейин деп чек коюлат деп атпайбы? Бул кодексте 50 жылга чейин жазылган, жанагы токтомдо подзаконный документте жанагындай деградация болгон. Түшүнүктүү. Градация. Сак болот, ошон үчүн мен баягы Токой фондусунун тегерегинде жашаган жашоочуларыбыздын баягы бир топ жеңилдетүү үчүн ошол жанагы ижара акы чөп чабууга, мал жайууга албай коюуну мен сунуштайт элем. Ошолорду бошотуу жагын. Рахмат.